Assalamu alaikum, урматтуу мекендештер. Жалпы биздин көрүүчүлөрү, каналдын катталуучулары. Көңүл буруңуздар. Учурда мен Бишкек шаарынын өйдөңкү тарабында жүрөм. Алматинка көчөсүнүн магистрал көчөсү менен кесилиш жеринде. Мына магистрал көчөсү. Мен турган көчө бул Алматинка. Эгер магистралдан күн чыгышты карап келсеңиздер, Алматинкадан сол тарапка бурулуп эле замена мостунан өтүп, мына ушул ангар деген детейлинг центрдин жанынан Сейтек көчөсү менен кирип барасыздар. Түз жүрсөңүздөр, Билимкана деген окуу борбору. Сол тарапка бурулсаңыздар эле Сейтек 2А деген даректен жаңы салынган Бурана курулуш компаниясы салган көп кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан 63 метр квадраттуу батир сатылат. Аны эмесе жүрүңүздөр. Алматинка көчөсү тараптан Сейтек көчөсү менен күн чыгышты карап келсеңиздер, бул жерде Билимкана деген окуу борбору. Мына ушул жерден сол тарапка бурулуп эле ылдый түшсөңүздөр, жаңы курулуп жаткан мына ушул 9 кабаттуу үйдүн экинчи кабатынан эле сатыла турган батир бар. Бул жакта мынакей калган үйлөр да бүтүп, азыркы учурда А блок толук курулуп бүтүп, ичине уже өйдөдөн ылдый тарапка стяжкасы куюлуп дагы бүтүп калыптыр. Турбалары полный ичиндеги санузел эмелери тартылып баштаптыр. Бул жагында Б блок эми башталыптыр мынакей. Бир эле подъезд киресиздер, экинчи кабат, лестницадан чыгып эле сол тарапка буруласыздар. Мекендештер, лестницадан чыкканда сол тарабыңыздарда бул жакта лифттин орду. Лифт али коюлуп эле экен, бирок ичиндеги конструкциясы бүтүптүр. Так, лестницадан чыкканыңыздарда сол тарапка буруласыздар, туштагы квартира. Экинчи кабат, лестницадан чыгып эле сол тарапка. Бул жакта бүт мына отоплениянын системасынын турбалары, суунун турбалары бүт тартылып, мынакей бүт утепленияларына кошо коюлуптур. Ушул туштагы квартира бул жалпы 63 метр квадрат. Азыр биз көрүп турган жер бул кире бериши прихожка, тамбур десек болот, коридор чогуу. Так, киргенде негизи 2 бөлмө, кухня менен 3 бөлмө болуп калат. Киргениңиздерде оң тарабыңыздарда бул жакта туалет, мынакей туалет, раковинасы менен. Бунун жанында болсо бул жакта спальный, кичинекей спальный бөлмөсү экен. Жалпы 63 метр квадрат. Мунун узуну бир 4 метрдей чыгып калат. Ушул спальныйдын уже штукатуркасы бүтүптүр. Стяжкасы болсо өйдөңкү тараптан уже домдун жарымысы уже стяжка куюлуптур. Бул жерде азыр отоплениянын системалары, суу системаларын, полный турбаларын тартып коюптур. Бунун жанында болсо мынакей 2 кош эшиктен кире турган чоң коноктордун бөлмөсү болуптур. Эсиңиздерге сала кетем. Мына коноктордун бөлмөсү менен жанындагы спальный экөөнө түштөн кийин күн батыш тараптан күн тиет экен. Терезелери чоң коюлган. Отоплениясы боюнча отоплениялар ар бириники индивидуальный, өз-өзүнчө газ кирет экен. Эмки жылдын экинчи кварталында ПСОго берилет деп түшүндүрдү. Учурда көрүп турганыңыздарда бүт кумшуктары бүткөн, айнек терезелери коюлган, эми сыртынын утеплениясы менен фасады калыптыр. Анан ички мына стяжкаларын бүтүрсө, ошо менен буюрса сиздерге ПСОго берет. 63 метр квадратка ээ болгон ушул батир сатылат. Бул жакта болсо душевой, мынакей. Бурчунда уже бүт канализационный турбалар дагы өтүптүр. Бул жакта көрүп турганыңыздарда бүт кирпич менен, бүт нормалар менен салынып аткан үй. Бул жакта болсо кухня, негизи тамактануучу жай. Мына бул жакта кухонный гарнитура, бул жагында болсо кичинекей чакан лоджа, балкон. Майда чүйдө идиш аяк нар жакка жак койгонго. Бул жак болсо күн чыгыш тарабы болот, мынакей. Жанында болсо дагы бир блок салына баштаптыр. Баасы болсо $45,000, же болбосо квадраты $715 саналып атыптыр. 63 квадрат $45,000. Кызыккандар телефон номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр. Жалпы 63 метр квадраттуу магистрал көчөсү менен Алматинка көчөсүнүн кесилишинен Мунастрой компаниясынан жаңы салынып жаткан комплекстен үй алам десеңиздер, анда экрандагы номерлерге чалып байланышып көрүңүздөр.